Assalamu алейкум. Биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, биз өзүңүздүн телефонуңузга, смартфонуңузга кантип кыргызча тамгаларды, ы деген тамгаларды кантип киргизе аласыз, ошону көргөзүп бермекчибиз. Кеттик анда. Сиз өзүңүздүн телефондон настройки деген жерге киресиз. Настройкиге киргенде бул жерде расширенные настройки деген турат. Аны басасыз. Бул жерде язык и вывод дегенди басасыз. Бул жакка киргенде карасаңыздар, многоязычный вывод деп турат. Gboard деген бар экен, англисче жазылып. Ушуну басабыз. Бул жерге кирсек, мына языки деп эң үстүндө эле турат, ушул жерге киребиз. Бул жерде бизде английский США дейт. QWERTY'дан башка клавиатура жок экен. Биздики англисче гана жазат экен. Эмне кылабыз биз? Добавить клавиатуру дегенди басабыз. Бул жерде биз орусча, кыргызча клавиатураларды колдонгонубуз үчүн рекомендуемый деп өйдө жакка чыгып калды. Эгерде сизге бул жерден чыкпаган болсо, алфавит менен ылдый карай түшсөңүз, Кга келгенде мына кыргызский деп турат. Ушуну басып готово деп койсоңуз, мына языки деген жерде английский, анан кыргызский деп калды. Бул жерден дагы да кайра добавить клавиатураны басып, өзүңүз каалаган тилдерди кошуп алсаңыз болот. Балким бул жерге келип эми русскийди кошуп алышыңыз мүмкүн. Же болбосо билбейм, башка тилдерди, каалаган тилдериңизди кошуп алсаңыз болот. Эгерде сизге керек эмес болгон тилдер болуп калган болсо, анда бул ручканын сүрөтүн басып, бул жерден белгилеп алып туруп, удалить этип салсаңыз болот. Муну бассаңыз удалить этилет. Биз буга чейинки видеолорубузда өзүңүздүн компьютерге кантип ушул кыргызча тамгаларды кошуп аласыз, ошону көрсөткөнбүз. Ал видеону болсо үстүнөн чыккан рекламадан басып көрүп кирсеңиз болот. Азыр болсо биз бул клавиатуранын Gboard'дун өзгөчөлүгүн бир аз түшүндүрө кетели. Бул жерден, мисалы, WhatsApp'тан башка бир жерлерден киргенде, жазганда, мисалы, мындай кылып эле жаза бересиз, турат дедик, же болбосо мунун дагы бир өзгөчөлүгү бар экен, swipe деген өзгөчөлүк экен, мындай сүрүп жазуу дегенди билдирет экен. Мисалы, мындай кылып туруп эле сизге керектүү тамгаларды минтип эле сүрүп колуңузду үзбөстөн жазсаңыз жазыла берет экен. Мисалы, эмне деп жазгыбыз келип атат? Мен сизди жакшы көрөм, апа. Карасаңыз, турат деди. Мен сизди жакшы көрөм, апа деди. Ушундай бир өзгөчөлүктөрү бар экен. Бул дагы жакшы жери, мисалы, атайын ошол Gboard'дун кыргыз тилин өзүн тандап алгандыгы үчүн Google'га кирген кыргызча сөздөрдүн бардыгын мындай кылганда T9 аркылуу даяр сөздөрдү бизге чыгарып берип атат. Мисалы, Ж дегенде жана, Ж деген варианттарды берип атат. Жак дегенде эле жакшы, жакка, жак дегендерди берип атат. Бизге кайсыл сөздөр керек болсо, ошолорду жазып баса беребиз. Ушундай бир өзгөчөлүктөр бар. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, лайк басууну унутпаңыз жана бул видеону башкаларга да жөнөтүп коюуну унутпаңыз. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Жашоонун рахатын сезип жашай бериңиздер.